1934 жылы дал ушул Кадамжай Сурма комбинаты өз ишин баштаган. Убагында миңдеген кишини жумуш менен камсыздап, алдыңкы заводдордун бири болгон. 2005 жылы Казакстандык компания сатып алып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. 2019 жылы дал ушул Кадамжай Сурма комбинаты жогорку соттун чечими менен банкрот деп табылып, толугу менен ишмердүүлүгүн токтоткон болчу. Учурда токтоп турган заводду Дуаташ компаниясы ишке киргизүүдө. Кадамжай Сурма комбинатынын иши жыянданды. Аны Дуаташ компаниясы колго алып иштетүүнү көздөп жатыптыр. Ишкер жергиликтүү сырьёну пайдаланып, сурма өндүрүп чет өлкөгө экспорттоону пландап жатат. Кен байлыктарды иштетүү үчүн атайын жаңы техникаларда алынып келинген. Учурда кыргыз ишкери түрк инвесторлору менен иш алып барууда. Эске салсак, Кадамжай Сурма комбинаты Союз убагында дүйнөдөгү эң алдыңкы орундагы ишканалардын катарында турган. Өндүрүлгөн товар бакта суноль эң жогорку эталондогу биз марканы чыгарып атабыз. Аны болгондо да биз биржага чыгарабыз деген ойлорубуз бар. Мурдагыдай Кайрадан КСК деген брендти жандандырабыз деген ойдо башкы атабыз. Бул товарга дүйнө жүзүндө азыр спрос бар. Баасы да көтөрүлүп атат. Кемиде бир 2-3 жылда биз жакшы бир келечекте бир показательдер беребиз. Ар кайсы шылтоолорду айтып эле, ар кайсы мени коркуп отура берген болсок, бул комбинат жылдан жылга өзүнөн өзү жок болуп кетет. Мунун бардыгычы. Биз кыргыз ишкерлери өзүбүзгө тоокерчиликти алып, жоопкерчиликти алып, сырттан барып инвесторлорубуз менен өзүбүз барып сүйлөшүп, өзүбүз көндүрүп келип ушундай иштерди баштаткандан кийин менин оюмча өкмөт толугу менен колдоп бул жактан. Элден да уже мына жергиликтүү калктардан уже ооба айткан сайын сүйүнүч пайда болду. Бул комбинат кайрадан иштейт экен деп. Жогорку сот Кадамжай Сурма комбинатын ишмердик жүргүзүүгө жарамсыз банкрот деп жарыялаган. Комбинат мындан 15 жыл мурда Казакстандык компанияга 300 миллион сом карызы менен сатылып, казынага киреше алып келери айтылган. Казакстандык ишкерлер 8 жылдай толук кандуу болбосо да иш жүргүзүп келген. Тилекке каршы кийин иш жүрбөй калгандыктан комбинаттын карызы боюнча бир топ каржылык маселелери жаралган. Мекеме аралык жумушчу топ ишкананы банкрот деп табуу боюнча жыйынтыкка келген. Ушул цехти кен байлыктарды байтып бере турган цехти башынан аяга бир айдын ичинде мына тазалап ишке түшүрүп жатабыз. Аларга чоң рахмат. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү жигиттер иштеп жатат азыр. Бул жерге ишке алганда деле ушул жерде 15-20 жыл иштеп чыккан өзүбүздүн ишчилерди кайрадан кайтарып алганбыз. Азыркы күндө ушулар иштеп жатат. Комбинатты ишкер күрөөгө алып иш баштаган. Заводдун мурунку карызы 6,5 миллион доллар. Мындан улам ишкер заводду карызы менен сатып алууну көздөп жатат. Бирок мамлекет мындагы ар бир мүлктө бөлүп сатууну караган. Мындай кадам заводдун жок болушуна алып келиши мүмкүн дешүүдө. Мындан улам алар мамлекет башчысынан комбинатты толугу менен өткөрүп алууну суранышат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен суранып кетет элек. Себеби бул комбинатты ошентип бөлүп сатканда кайрадан тыркырап талкаланып комбинат жок болуу абалына келип калды. Ошондуктан биздин суранабыз бөлүп сатпай эле бизге окшогон мына өзүбүздүн кыргыз ишкерлеринен чыккан мына башка мамлекеттен 50% менен инвестиция тартып келип аткан мына Алмазбек деген биздин генеральный директор бар. Ушул генеральный директор Алмазбек Жаңыбаевичке ушул комбинатты целиком министрлер кабинети өткөрүп берсе деген сураныш менен кайрылам. Азыр иштин башталышы жакшы болуп, бир жагынан кыргыздар Дуаташ компаниясы келип иштетип баштады. Бар жок жандан алмаштырып бар немелерин жүрүшкө даярдык көрүп атабыз. Мына 2 жуманын ичинде жүргүзөбүз деген аракет бар. Учурда бул заводдо 40 жумушчу ишке алынган. Алардын тамак ашы да ишкана тарабынан камсыздалган. Эгерде бул комбинат толугу менен ишке кирсе, жергиликтүү тургундардын жумуш менен камсыз болушуна шарт түзүлөт. Мындан сырткары алар комбинаттын ичине алтын фабрикасын курууну пландап жатышыптыр. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Кадамжай району.